26 май күнгө жума Талас облусунан алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштырмакчыбыз. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова, саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Энелерге сый урмат. Талас облусундагы өз ишинин мыкты айымдары сыйланды. Чейрек кылым билим берүү тармагында иштеген Мира Берембаева ардактуу эс алууга чыкты. Кыргыз элинин тарыхы тастыкталган китеп жарык көрдү. Алгач расмий кабарлардан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Бакыт Төрөбаев Синьцзян уйгур автономдуу районуна болгон иш сапарынын алкагында Huash International компаниянын башкы директору Лю Чану менен биргеликте Кыргызстанда түзмө-түз иш алып барууга кызыккан 30дан ашуун Кытай ишкерлеринин катышуусундагы Кыргызстан-Кытай бизнес жолугушуусуна катышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары эки өлкөнүн экономикасына салым кошкон ишкерлер үчүн Кыргызстан-Кытай ишкерлерине ыңгайлуу шарттарды түзүүгө даяр экенин билдирди. Кыргызстанда ишкердик жүргүзүүгө кызыкканыңыздар бизди кубандырат. Экономиканын жогорулашына ишкерлердин салымы чоң. Бул багытта терең иш алып баруу үчүн сиздерди үстүбүздөгү жылы өткөрүлө турган 7-чи Ысык көл эл аралык экономикалык форумуна жана 6-чы Жибек жолундагы товарлар жарманкесине катышууга чакырам деп белгиледи Бакыт Төрөбаев. Анын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги менен Яма Групп компаниясынын ортосунда Кыргыз-Кытай соода борборун түзүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ошондой эле иш сапардын алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Бакыт Төрөбаев Үрүмчү шаарындагы Жунтай корпорациясынын эл аралык кургак портунун жана эл аралык базардын жетекчилиги менен жолугуп, эки тараптуу энергетика, соода, транспорт, айыл чарба жана жеңил өнөр жай тармагында сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Эдил Байсалов Кувейт инвестициялык компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Юсуф Мухаммад Абдуллах Аль-Али башында турган Кувейттин делегациясы менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Кувейттин ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрүнө өлкөнүн учурдагы социалдык экономикалык абалы, калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу жана экономиканы өнүктүрүү боюнча өлкө жетекчилигинин артыкчылыктуу багыттары тууралуу маалымат берилди. Негизинен министрлер кабинетинин төрагасынын орунбасары Түштүк Чыгыш, Азия менен Европанын, ошондой эле жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдүн ортосундагы товар алмашууну тездете турган трансконтиненталдык темир жолдун курулушунун башталышына токтолду. Эдил Байсалов эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана Кувейттеги мамлекеттик жана жеке компаниялардан инвестиция тартууга кызыктар экенин билдирди. Өз кезегинде Кувейт инвестициялык компаниясынын башкармалыгынын төрагасы өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча кызматташууну активдештирүүгө даяр экенин билдирди. Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкарууларынын союзунун жыйыны өтүп, ага Талас облусунун аймагындагы 20 айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү катышты. Жыл башында облус аймагынан 25 айыл өкмөтү Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланган жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу долбооруна катышкан. Сынактын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө сертификаттар тапшырылды. Кененирээк кийинки материалда. Швейцария өкмөтү Кыргызстандын жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүп келүүдө. Өткөн жылы Ысык көл, Жалал Абад облустарындагы айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү инфраструктураны жакшыртуу багытында натыйжалуу иш алып барышкан. Негизги максат ушул элге кызмат көрсөтүүдө мыйзамында көрсөтүлгөн 25 элге көрсөтө турган кызматтар бар. Ошолор кызматтарын жакшыртканга айыл өкмөттөргө көмөк катары союз ушундай донорлор менен иш жүргүзүп, аларга ушул гранттык каражаттарды алып берип отурушат. Мына бүгүн дагы Талас областында ушундай каражаттарды тапшыруу азайып болуп жатат.
Быйылкы жылы Чүй жана Талас облусунун айыл өкмөттөрүнө долбоор жазуу окутууларды өткөрүшкөн. Талас облусуна сынакка катышкан 25 айыл өкмөттүн 20сы 200 000 сомдон 500 000 сомго чейинки сертификатка ээ болушту. Кызматтардын инфраструктурасына эмес, анын башкаруу системасына көңүл буруп. Көпчүлүк учурда инфраструктура жакшырат, бирдемкени курабыз, аны мыкты кылып актап сырдап коюп коебуз, но ал жерде ким кызматты өтөйт, анын туруктуулугун ким камсыз кылат, кандай сапатта кызматтарды көрсөтүшөт, кызмат алуучу ким, мына ушундай маселелерге көңүл бурулбай калат. Ал эми биздин методиканын алкагында биз мына ошол кызматтын стандартын, кызматты тандап алуу процедурасына, анын туруктуулугун камсыз кылууга, анын башкаруу системасын жакшыртууга көбүрөөк көңүл бурабыз. Бакай Ата районунун Ак-Дөбө жана Өзгөрүш өкмөттөрү менен биргеликте таштандыларды чыгаруу боюнча жазылган долбоор жактырылып, 2 250 000 сомдук сертификатты утуп алышты. Бүгүнкү күндө ушул Швейцария мамлекеттик тарабынан Хельветас уюмунан долбоор жазылып, долбоорлордун бүгүн аягына чыгып отурабыз. Бүгүн рамочный соглашение кол коюлду, буюрса 2 250 000 сом Ак-Дөбө, Өзгөрүш айыл өкмөтү биргелешкен ушул долбоорду бүгүнкү күндө кол коюштук. Мен ойлойм, ушундай биргелешип, деги эле учурдун талабы ушундай биргелешип, айыл өкмөттөр биргешип, ушундай элге кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу. Бул келечектен план деп ойлойм. Мына ошондой максатта биз дагы эки айыл өкмөт биригип, элге кызмат кылууну жакшыртуу максатында ушул тазалык долбоорун тандап алып, мына бүгүнкү күндө ушул мусор чыгаруу максатында бир техниканы долбоор жазганбыз. Ошол буюрса колдоого алынып, бүгүн колго сертификатын алып отурабыз. Швейцария өкмөтү тарабынан жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу долбоору Кыргызстандын башка облустарында да колдоо көрсөтүүнү улантат. Жаркынай Тургунбекова, Орозбек Бейшебаев, Урматтуу Удурбек уулу, Талас шаары. Өмүрүн мамлекеттик кызматка агартуу тармагына арнаган тажрыйбалуу педагог Мира Беренбаеваны ардактуу эс алууга узатуу салтанаты өттү. Мира Беренбаева кесиптештеринин арасында үлгүлүү устат катары ар дайым улууга урмат, кичүүгө ызат көрсөтүп келерин кесиптештери белгилешет. Теманы кабарчыбыз улантат. Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси өмүрүн билим берүү тармагына арнаган улуу устат, агартуучу Мира Беренбаева билим берүү тармагында эмгектенип келе жатканына 44 жылдын жүзү болду. Ак эмгектен баар тапкан каарманыбыз бүгүн ардактуу эс алууга чыгууда. Кана келиңиздер, урматтуу эжеке. Ошондой арна. Кадырлуу Беренбаевдин кана келиңиздер. Райондук шаардык билим берүү бөлүмү сапаттуу билим берүүнүн өнүгүүсүнө өз салымдарын кошкон тажрыйбалуу ардагерлердин эмгегин даңазалап, кесиптештери аларга арнаган каалоо тилектерин айтышты. Шакирттерге, ошол жаштарга, ошол педагогдорго өзүнүн насаатын айтып келет да. Ошол билим берүү тармагында ошол сиңирген эмгегин мынакей баалап, биз ошол жогорку жактагы сыйлыктарга да көрсөтүп атабыз. Ошол финанс жактан өзүнүн баягы билим менен, тажрыйбасы менен баягы жардам берип, мектеп жетекчилерине өзү ошол эсепчилик кызматта көп жылдан бери иштеп келип, бул ишти ардактуу эс алып чыгып атат. Ошол Кадыр Боронбаев дагы ушул Мирасым экөөнүн бүгүн ушул Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмү аппараты баарыбыз ушул биргеликте баягы узатып атабыз ардактуу эс алууга. Мира Беренбаева эмгек жолун Талас шаарындагы эсептөө борборунда инженер-программист болуп баштап, облустук статистика башкармалыгынын программалоо бөлүмүн жетектеген. Ал эми билим берүү тармагында 1992 жылдан бери эмгектенип келе жатат. Мира Беренбаева өз эмгек жолунда өзү иштешкен бир топ жаш кадрларга устат болуп, кеп кеңештерин берип келген. Билгенин эч кимден жашырбаган, өзүнүн 43 жылдык эмгек жолунда билим берүү тармагына кошкон салымы абдан зор. Ошону менен катар эле бул билим берүү тармагында өзүрлүү гана эмгектенбестен бир канча шакирттерди тарбиялап,
өзүнүн тууруна кондурду. Азыр эже тарбиялап өстүргөн шакирттер бир нече мамлекеттик кызматкерлерде жетекчилик алды жетекчилик кызматты аркаласа, эң жөнөкөй эле мектепте мугалимдик кесипти аркалап келишет. Мира Беренбаеванын жана Кадырбү Орозованын билим берүү тармагына кошкон салымдары зор. Өз эмгектеринен баар тапкан ардагерлер Мугалим журналынын төш белгиси менен сыйланышты. Улуу устаттар көрсөткөн жол менен бүгүнкү күндө өз тармагында эмгектенип, көптөгөн ийгиликтерге жетишип келе жаткан кесиптештери алардын басып өткөн жолу, кылган аракети ар дайым үлгү экенин билдирди. Мен жетекчи болуп келгенден кийин 2017-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Мира Асанбековна иштештик. Мира Асанбековнанын эмнеси? Бул жетекчи катарында бизге иш билги, кандай гана маселе болбосун бизге акырын, жай, анан ошону бизге кеңири түшүндүрүп берчү да. Иш чара концерттик программа менен коштолду. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас шаары. Кыргыз элинин тарыхын жана улутубуздун улут болуп түптөлүшүнө салым кошкон тарыхый инсандардын эмгектери камтыган Биригем дүйнө китеби жарык көрдү. Китептин автору Талас облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Мүнүр Мамбеталиев. Китеп келечек муунду кыргыз элинин бүгүнкү күнгө чейин басып өткөн жолун, тарых таржымалын билүүгө үндөйт. Тарбиялык мааниси зор Бирикем дүйнө китебинин бет ачаары Талас облустук Аман Токтогулов атындагы китепканада болуп өттү. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кыргыз элинин басып өткөн тарыхын жана тарыхый инсандардын өмүр жолун баяндаган Бирикем дүйнө аттуу китеп жарык көрдү. Китептин автору Талас облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Мүнүр Мамбеталиев. Бирикем дүйнө китеби калемгердин 21-чи автордук эмгеги. Бирикем дүйнө аттуу китептин бет ачары Аман Токтогулов атындагы Талас облустук китепканасында өткөрүлдү. Китеп 500 нускада басылып чыгып, келечек муундарды, кыргыз элинин тарыхын билүүгө үндөө максатында Талас облустук Аман Токтогулов атындагы китепкананын бардык бөлүмдөрүнө таркатылды. Бирикем дүйнө аттуу китебинде бул улуу акындардын жанагы Фердоусинин, Омар Хаямдын, ошондой эле Жусуп Баласагындын жазган ырларына үндөшүп кетет экен да, ошолордун ырларынын рубаилерине үндөшүп кетет экен. Эми бул китепти окусаң ушунчалык таасирленесиң, ал кишинин айткан сөздөрү биздин келечек муундар үчүн эң баалуу деп эсептейм. Мүнүр Мамбеталиев өмүрү өрнөктүү инсан. Ал өмүрүн өлкөнүн өнүгүүсүнө арнап, жаш муунга улуттук каада салт, нарк насил, үрп-адаттарыбызды, кыргыз элинин тарыхын, санжырасын таанытуу, мекенчиликке тарбиялоо максатында эмгектери жарык көргөн. Белгилей кетсек, бул инсан Талас облусунун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө зор салым кошкондордун сап башында экенин иш чаранын катышуучулары белгиледи. Өзүнүн өмүрүндөгү жакшы жашоосун ар бир китебине көргөзүп келген. Ошодон биз жакшыраактар үлгү алып жашасак деген ойду айтат элем. Анан эми карыбаңыз, ар дайым жашооңуз ошол биз менен бирдикте, бала чакаңыз менен бирдикте аман эсен болуңуз, бар болуңуз. Иш чарада Мүнүр Мамбеталиевдин жаңы басылып чыккан Бирикем дүйнө китебинин ырлары окулду. Токойлуу жай, талас болсо турагың, тааный жүр да, Манас ата арбагын. Тарых күбө, касиет бар уюган, тарых деген канда жүргөн Манасым. Мүнүр Мамбеталиевдин ыймандай сыр деп аталган чыгармалар жыйнагы Дүйнөлүк адабият бүгүн аттуу антологияга киргизилген. Андан тышкары Ойлой жүр аттуу ыры англис тилине которулган. Автордун айтымында ар бир китеп өзүнө чакан тарыхты камтыйт. Көп чыгармаларында турмуш темасы да. Ата-бабалар айтып келген сөз. Балам, Бирикем дүйнө бирөөгө. Мына ошол менин көп чыгармаларында турмуш темасы да. Ата-бабалар айтып келген сөз. Балам, Бирикем дүйнө бирөөгө жетет, бирөөгө жетпейт деген сөз да. Анан ушунун бардыгы ушул эгемендүү мезгилде заманыбызда. Ошол Бирикем дүйнө көзгө көрүнүп калды да. Бирикем дүйнө жашооңдо бир нерсең жетишпейт. Мына ошондой аталардын калган сөздөн келип, анан ушу бүгүнкү турмуш жөнүндө чагылдырылган
Мөнир Мамбеталиев учурда колунан калемин түшүрбөй, чыгармачылыктын үстүндө. Китептерин окуп отурсаң, бүт эле тарбия, өткөн тарых, адамдардын өмүр баяны, кандай жакшылыктар болгон, кандай кыйынчылыктар болгон, ушунун баары чагылдырылган эмгегинде. Дагы жакшы ийгиликтерди жарата берсин, чыгармалары өрчүй берсин, келечек муундарга тарбия маңызы татыктуу болсун. Иш-чаранын соңунда Мөнир Мамбеталиевдин китептери окурмандарга белекке берилди. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талаш шаары. Энелер майрамына карата Талас облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө салым кошкон аялдарга Кутман эне жана Кутман айым төш белгилери тапшырылды. Сыйлык Талас айымдары коомдук бирикмеси тарабынан берилди. Иш-чарага Талас облусу боюнча билим берүү, медицина жана жеңил өнөр жай тармактарында үзүрлүү эмгектенген аялдар чакырылган. Майрамдык салтанаттын жүрүшүнөн кабарчыбыз Чолпон Сабитова баяндайт. Эльмира Сулайманова 36 жылдан бери саламаттыкты сактоо тармагында үзүрлүү иштеп келет. Бул аралыкта элет калкынын саламаттыгына кам көрүү менен жаш дарыгерлерге өз тажрыйбасын бөлүшүп, аларды калкка адал кызмат кылууга үндөп келет. Иштеги кесипкөйлүгү бааланып, энелер күнүнө карата Эльмира Сулайманова Талас айымдары коомдук бирикмесинин Кутман эне төш белгиси менен сыйланды. Талпан эмгеги менен ушу Бакай ата аймагына кызмат кылып келе жатам. Буюрса ошонун эмгегинин натыйжасы деп ойлойм. Кутман эне деп жөн эле мындай айымдарга бере бербейт деп ойлойм. Бунду сыймыкты алып эле жатканга болбойт. Дагы демме дем, күчүмө күч кошулуп, буюрса дагы жакшы опыттарды ачып, жакшы иштегенге дагы аракет жасайт деп ойлойм. Энелердин майрамына карата Талас облусундагы билим берүү, медицина жана ишкерлик тармактарында үзүрлүү эмгектенип келе жаткан мыкты айымдарга Талас айымдары коомдук бирикмеси тарабынан Кутман эне, Кутман айым төш белгилери жана ыраазычылык каттары тапшырылды. Иш-чарада энелер үйдүн куту, коомдун жана мамлекеттин түркүгү экени баса белгиленип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар тараптан колдоо көрсөтүп келе жаткандыгы айтылды. Колубузга чоң күч болуп кызмат өтөп элге ак эмгегин арлаган апалар олтурат. Ушул апалардын ат көтөргүс эмгегинин алдында биз таазим этебиз. Апалардын күчү менен үйдөгү ынтымак, үйдөгү береке сакталып турат. Ошондой эле азыркы учурда Кыргызстандагы күчүрмөн эмгекчилердин алдыңкы сабында албетте аял заты турат. Талас айымдары коомдук бирикмеси Ополтодой эмгеги менен өз учурунда өлкөнүн өнүгүүсүнө ар тараптан салым кошкон айымдарга өз сыйлыктарын тапшырып келишет. Негизги максат ишке болгон кесипкөйлүгүн арттыруу жана эмгектерин баалоо. Энелер күнүнүн урматына салтанаттуу иш-чара өткөрүп атабыз. Бүгүн ушул Талас областы боюнча ар тармакта эмгектенишкен билим тармагында, ден соолук тармагында, дыйканчылык менен кесиптенген жеке ишкерлер, үйдү бүлөсүндө татыктуу балдар тарбиялаган мыкты энелерди чакырып, ошол Талас айымдары коомдук уюмунун Кутман эне, Кутман айым деген төш белги сыйлыктарын тапшырып атабыз. Бардыгына татыктуу айымдар алып атат деп ойлойм. Алардын бардыгы бүгүн кубанычка бөлөнүшүп атат. Берилген сыйлыктар эртеңки сыймык экенин апалар билдиришет. Апалардын майрамы куттуу болсун. Энелерге ден соолук каалайм, тынччылык каалайм, эл жерибизде тынччылык болсун. Иштеген иштин үсүрүн эми көрүп атабыз айланайындар. Эми мен мына балдарга айтат элем, эмгек кылсын, иштесин, ден соолукта болсун, аман болсун, мекенге кызмат кылсын деп айтат элем да. Тегерегибизге, мекенибизге ошондой бир мындай сабак болсун деген мааниде китепти чыгардык да. Эмгек кылсаң эмнеге жетесиң, чынын айтканда. Только талбаган эмгек кылыш керек. Ушул атакка, ушул наамга татыктуу бололу энелер. Майрамдык иш-чара эне тилеги фольклордук тоонун жана өнөрпоздордун концерттик программасы менен коштолду. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Талаш шаары.
Теманы улай. Энелерге сыйырмат көрсөтүү иш-чаралары уланууда. Бүгүн Бердике Баатыр айыл өкмөтүндө майрамдык салтанат уюштурулду. Иш-чарага Кумарык, Козучак жана Арашан айылдарында жашаган энелер чакырылган. Аларга концерттик программа тартууланып, белектер берилип, сыйлыктар тапшырылды. Кененирээк кийинки материалда. Камира Бутешова 18 жылдан бери Кумарык айылындагы Байчечекей балдар бакчасын жетектеп келет. Аталган бакча түптөлгөндөн баштап эмгектенип, учурда жетекчилик кызматта. Бүгүн эмгеги жанып, Бердике Баатыр айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулуу наамына ээ болду. Ошол жасаган эмгегимди баалап, айыл өкмөт тарабынан ушундай даражага жеткизип аткан үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Анан ар бир адамдын эмгегин бааласа албетте кубанычта болот, кубанычтамын. Сүйүнчүм койнума батпай турат. Рахмат айыл өкмөтүнүн администрациясына. Анан учурдан пайдаланып ушул 3 айыл өкмөтүнүн жалпы эле Кыргызстандагы энелерди бүгүнкү энелер майрамы менен куттуктайм. Жергиликтүү маданият үйүндө өткөрүлгөн энелердин маанайын көтөрүүгө арналган иш-чарага жергиликтүү коомчулук өкүлдөрү катышып, энелердин эбегейсиз ордун белгиледи. Ошол иш-чараны айыл өкмөт тараптан жана аялдар кеңешинин биргелешкен маанайда даярдалып өтүп атат. Кандайдыр бир чечим менен, токтом менен ушу эркиндик берип, ушу энелерди баалап, энелердин кадырын, ызатсын өйдө көтөрүп аткан биринчиден ошол ажообузга терең ыраазычылык билдиргим келет. Экинчиден Кудай Таалам ошо энелерге өмүр берип, ошол ар бир баласынын жакшылыгына, ийгилигине күбө болгонуна мен чын жүрөктөн тилектештигимди айткым келет. Энелердин майрамынын алкагында айыл өкмөтү тарабынан чакырылган 150 энеге атайын белектер жана ардак грамота, ыраазычылык каттар, сыйлыктар тапшырылды. Эне бул өзү өтө ыйык нерсе экен. Эне деген бул өзү аябай назик нерсе экен. Эне бар, дүйнө бар экен. Ушул энелерди айыл өкмөт тарабынан ошо сыйлыктар да берилди. Ошо ар кандай ошо айылыбызга мисалы демөөрчүлүк кылган, соопчулук иштерди кылган адамдарды тандап, бул жерден ушул жергиликтүү өзүбүздүн кеңештин депутаттары менен биргеликте аныктап, жалпы 20 сыйлык берилди. Ыраазычылык каттар берилди. Энелер күнү 2012 жылдан бери май айынын 3-жекшембисинде белгиленип келет. Бул күндүн алкагында жерлерде энелерди сыйлоо салтанаты уланууда. Бактыгүл Дүйшенова, Бекжан Жумабек уулу, Талас району. Талас облусунда кооптуу илдетке каршы Pfizer жана Veracell вакциналары бар. Ар бир адам өз каалоосу менен эмдөөдөн өтүшү шарт. Анткени кандай гана дарт болбосун, анын алдын алган жакшы дешет дарыгерлер. Эмдөө адамдын иммунитетин көтөрүп, жугуштуу оорулардан коргойт. Сөз кабарчыбызда. Европа өлкөлөрүнө чыга турган жарандардын басымдуу бөлүгү Pfizer вакцинасын алышууда. Учурда Талас облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 30 дозага жетпеген Pfizer вакцинасы калды. Андыктан 18 жашка чыккан жарандар вакциналса болот. Pfizer бул Pfizerде бизде азырынча 30 дозадай доза калды. Ал эми Кытайдын вакцинасы Sinopharm Veracell бул жеткиликтүү эле доза бар. Азыркы күндө биздин Талас шаарынын тургундары мурдагыдан көп суроо талап болбой калды. Азырактан келишип жатат. Жана чет мамлекетке чыгып жаткан жарандарыбыз Pfizerге суроо талап кичине көбүрөөк болуп, Pfizer вакцинасын алып кетишип атат. Ар бир вакцинанын сакталуу мөөнөтү ар кандай. Эмдөө бөлмөсүндө иштеген меймандар келген жарандардын тандоосу боюнча COVID-19 илдетине каршы эмдөө жасашууда. Pfizer вакцинасы бул Бүткүл дүйнө жүзү 2020 жылы кооптуу илдеттен жапа чеккен. Аба аркылуу жуккан вирус көпчүлүк жаш өткөн жарандар үчүн кооптуу. Анткени 60 жаштан жогорку курактагы адамдарда кан басым, жүрөк оорусу, ошондой эле кант диабети деген бир катар ооруларга чалдыгат. COVID-19 дал ушул оорулардын баарын козгоп, өзгөчө дем алуу органдары менен катар мээге дагы таасир тийгизүүдө. 65 жаштан өткөн адамдардын арасында ар кандай оорулар менен ооруган адамдар жок эмес. Деги эле жаш курагы өткөн сайын адамдын организминде ар кандай оору сыркоолор пайда болушу мүмкүн. Өзгөчө жүрөк кан тамыр ооруларында, дем алуу органдарында, деги эле төрөлгөндөн баштап бир нече жолу ооруган адамдарда
ал өнөкөткө айланып калып кайталанган учурларда кездешпей койбойт. Эпидемиолог дарыгерлердин айтымында COVID-19 эмдөө алуу менен гана жарандар сактаналат. Анткени кооптуу илдет адамдар арасында жугуу коркунучу бар болгондуктан 18 жаштан жогору жарандар Pfizer жана Veracell вакциналарын алса болот. Өлкөдө жамааттык иммунитет ушул күнгө чейин пайда болгон жок. Бүгүнкү күндө ковид оорусуна каршы эмдөөлөр республика боюнча улантылууда. Себеби биздин пландаштырган адамдардын арасынан бүгүнкү күндө биринчи дозасын 90%ке жакын адамдар алышса, экинчи дозасын 83-85%ке тегерегиндеги адамдар алып өтүштү. Эми бул вакцинацияны алуунун негизги максаты ошол ковид оорусунун кайталанбашы, аны жоюу, ошол менен катар эле эгерде ал кандайдыр адамга жугуп калган болсо, жеңил түрүндө өтүп кетишин камсыз кылуу. Андыктан ар бир жарандын саламаттыгы өз колунда. Эмдөө алуу менен жугуштуу оорулардан сактануу керек. Бегайым Асымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары. Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому ушуну менен соңуна чыкты. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.